Эне баланын саламаттыгы бул улуттун саламаттыгы деп айтылат эмеспи? Биз бүгүн бала эмизүүнү коргоого алуу жөнүндөгү мыйзам тууралуу сүйлөшөлү деп бүгүн студиябызга көптөгөн инсандар чогултуп отурабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Деги эле бала эмизүү адам катары жана инсандык өсүүсүнө кандай таасирин берет? Эгерде дал ушул маселе сизди дагы ойлондурса, албетте биз менен болууга чакырам. Кош келипсиздер. Биз дал ушул бала эмизүүнү коргоого алуу тууралуу мыйзам тууралуу сүйлөшөлү деп сиздерди чогултуп отурабыз. Деги эле бул мыйзам биздин карапайым элибизге, жалпы журтчулугубузга мындай түшүнүктүү болуш үчүн кайсыл мыйзам жөнүндө кеп болуп атат, ошол тууралуу түшүндүрмө берип өтпөйсүзбү кыскасы? 2008-жылы биздин жогорку кеңеш балдарды эне сүтү менен багуу жана жасалма сүт азыктарын сатууну мындай бир ыкка келтириш жөнүндө закон кабыл алынган да, мыйзам кабыл алынган. Ал закондун эми ошо бүгүн 12 жылдан бери бул закон жаманбы жакшыбы иштеп жатат. Анын кандай мааниси бар биздин эл үчүн деген биринчиден да баланы эми баягы жаратылыш өзү берген эне сүтү менен баланы багыш керек. Эненин сүтүндө курамында көптөгөн пайдалуу заттар бар. Ошол заттар ошо баланы төрөлгөндөн кийин анын чоңоюшуна, торолушуна, анын акыл эсинин калыптанышына, ден соолугунун калыптанышына абдан чоң жөлөк болот да. Андан тышкары ошо эл аралык изилдөөлөрдүн негизинде аныкталган, эгерде бизде ошо балдарды 6 айга чейин эне сүтүнөн башка эч кандай тамак бербей, жалгыз эне сүтү менен баксак, бизде ошо балдардын 5 жашка чейинки балдардын өлүмүн бир 13-14% кыскартса болот. Ошон үчүн менин оюмча бул закондун мааниси биздин эл үчүн, жалгыз эле эл үчүн эмес, биздин өлкөнүн баягы интеллектуалдык келечегине абдан чоң таасирин тийгизе турган закон да. Демек 12 жылдан бери дал ушул мыйзам иштеп келе жатат жана жакында эле дал ушул мыйзамга толуктоолорду киргизүү боюнча дагы демилгелер көтөрүлдү. Жана ал демилгелер дагы айтканда кандай толуктоолор тууралуу кеп болуп атат? Да, бул закон эми 12 жыл болду, андан бери көп суулар өттү, көп немелер өзгөрдү да биздечи. Анан кийин Кыргызстан ар кандай эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп эсептелет. Ошон үчүн баягы бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын эмеси мыйзамы бар да. Биз аны эл аралык закон деп айтабыз. Ошо именно жанагы жасалма сүт азыктарын сатууну бир ыкка келтире турган чоң закон бар да. Анан бул закон эми биздин эле Кыргызстанда кабыл алынган эмес, көп өлкөлөрдө кабыл алынган. Мисалы үчүн биздин коңшу Казакстанда деле ушундай закон иштейт, бирок ал кичине башкачараак аталат. Ошол 2016-жылы ошо биздин биздин эл законду эмес, ошо дүйнө жүзүндө ошо биздикине окшогон мыйзамдарды атайы оценка болгон да. Ошондо биздин закондо бир топ баягы жаңы өзгөрүлгөн шарттарга туура келбеген бир топ статьялары бар экен. Ошол статьяларды ордуна келтирип, ошо эл аралык мыйзамдарга аркалыштырыш үчүн ошо бир мыйзамга атайын толуктоолор киргизүү сунушталган да. Ошон үчүн бул ушул баланы эне сүтү менен багуу тууралуу мыйзамдын канчалык деңгээлде биздин коомчулугубузда зарылчылыгы бар? Негизи эле мыйзам эмне себептен келип чыкты болду экен? Балким ошол кандайдыр бир статистикалык же изилдөөлөрдүн негизинде ошол өзүнүн баласын эне сүтү менен эмизбей баш тартып, жана жасалма сүт менен эмизүүлөр көп боло баштагандан улам дал ушундай мыйзам кабыл алындыбы? Да, туура айтып атасыз. Вот 2005 жылдан баштап ошо 2008 жылга чейин 3 жылдын ичинде жана ООНдун балдар фонду бар эмеспи, ЮНИСЕФ деген, ошолор менен чогуу саламаттык сактоо министрлиги бир топ изилдөөлөрдү жүргүзгөн да. Ошондо биздин балдардын 6 айга чейинки балдардын бир 40%га жетпеген 35% балдарга энесинин эмчеги менен тамактанышкан, энесинин сүтү менен тамактанышкан. Андан башкалары 70-тен ашык пайызы алар ошо энесинин сүтүнө кошуп, дагы кошумча ар кандай азыктарды алган да. Ал азыктар эми балдар үчүн көп жакшы тамак эмес да, ошол эле чай, ошол эле уйдун сүтү да. Ошон үчүн андан тышкары ошол убактарда
биздин Кыргызстанда жаш балдардын өлүмү абдан көп болгон. Анан өзүңөр билесиңер, биздин өлкөдө анчалык деле көп баягы каражат жок да. Анан бул эне сүтү эң мындай арзан, эч кандай деле баягы акчаны талап кылбаган, ошо балдардын өлүмүн азайтууга керек болгон ыкма бул ошо баланы 6 айга чейин башка эч кандай тамак бербей ошо энесинин сүтү менен багуу эң жакшы ыкма болуп эсептелет да. Арзан дагы и ачыкча акча деле сурабайт. Ушундай изилдөөлөрүн андан тышкары ошо биздин балдарда уже 6 айдан баштап балдар азгандуулук менен ооруй баштайт. Энесинин сүтүн эмген балдар азгандуулук менен көп оорубайт. Андан тышкары ошо почему эмчимде ошо балдардын өлүмү көп, себеби деген баягы энесинин сүтүн эми баккан чоңойгон балдардын алардын ден соолугу чыңыраак болот. Анан азыр көп айтып атпайбыз иммунитет деп. Ошо иммунитеттин чың болушу дагы ошо энесинин сүтүнө байланыштуу болот да. Себеби деген баягы бала чоңоюп төрөлгөндөн кийин ошо баланын келечекке болгон ден соолугу, акыл эсинин фундаменти ошо эне сүтүнө байланыштуу да. Анан ушундай көп жагдайларды карап туруп, анан кийин биздин ошол кездеги жогорку кеңеш ошондой инициатива менен чыккан, ушундай законго алып алыш керек. Анан жасалма сүттөрдү бизде көп эле даңазалап эле реклама кылып эле ошентип маркетинг болуп атпайбы, ошолорду дагы бир мындай жөнгө салыш керек болчу да. Ошон үчүн ушул законго алып алынган. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда дагы Калида айым отурат. Сизден сурагым келип атат. Деги эле көптөгөн мониторингдер өткөрүлүп келет. Дал ушул мониторингдин негизинде кандай жыйынтыктар болду? 19-жылдын аягында биздин Жарандык альянс бул бала сүтү менен эмизүү законун мониторинг жасап чыкты. Анын максаты ушул закон кандай аткарылып жатат, толугу менен аткарылып жатабы деген суроого жооп бергенге аракет кылдык дагы. Кыргызстандын 3 өрөөнүндө, Чүй, Талас жана Ош өрөөндөрүндө өткөрүлдү дагы. Ал мониторингдин жыйынтыгы менен ушул закондун 6-8, 10, 6, 7 жана 8, 10 статьялары жакшы иштебей жаткандыгын аныкталды да. Анткени маркетинг жана этикеткалардын ушул закондун талабына ылайык эместиги белгиленди. Биздин Кыргызстанда ушул мониторингдин жыйынтыгы менен 14 компания сырттан бизге ошол жасалма сүттү жана ошол эле соуска бутылкаларды алып келет экен. Кыргызстанда алар өндүрүлбөйт. Бирок ошол 14 компаниянын биринин дагы этикеткасы биздин закондун талабына жооп бербейт. 73% этикеткаларда ушул биздин законго кадимкидей эле каршы да, абдан ушул жасалма сүттөрдү мактап, ал баланын ден соолугуна абдан чоң, жакшы пайда берет, сыйымдуулугу жакшы, андан акылдуу болот, андан күчтүү болот деп. Эне сүтүнө окшош деп айтышат. Эне сүтүнө окшош деп ошонун баары жазылган да. Биздин закон боюнча ал жазуулар болбошу керек дагы. Тескерисинче закондо эне сүтү гана балага эң жагымдуу жана эң керектүү деген жазуулар болуш керек да. Андан тышкары ушул мониторингдин жыйынтыгы менен магазиндерде, чоң магазин болобу, кичинекей магазин болобу, ар бирөөндө ошол размерине жараша же чоң полкалар толтура деген продукциялары да, жасалма сүт жана ошол эле бутылка дегулар менен. Эгерде бул кичинекей аптека же болбосо айылдагы магазин болсо, анда эң көрүнүктүү жеринде бир бурч уюштурулгандагы, анда сонун деги татынакай жасалган полкалар жана лозунгтары менен илип коюлган да. Эгер чоң магазин болсо, анда обязательно консультанттар бар, келгенде сиздин балаңыз мындайбы, ага бул керек, ага мындай керек деп туруп консультация берип турат да. Андан тышкары бул мыйзамга туура келбей турбайбы демек? Туура келбейт. Реклама деген жүргүзүлбөшү керек да. Реклама жүргүзүлсө дагы баягы маалымат баракчалары болот да. Анда биринчи иретте эненин сүтү менен чоңойтулган бала эненин сүтү менен чоңойтулуш керек. Бул баланын укугу да. Мына ошолор жазылышы керек. Биздин мониторингдин жыйынтыгы менен
ошол абдан маркетинг иштери катуу жүргүзүлгөнү байкалды. Анткени жанагынтип атайын чоң полкалар, бүт этикеткалар жооп бербейт бири дагы. Андан тышкары энелерге дагы консультация берүү да. Дагы айтып кетчү нерсе, ушул маркетинг иштерди жүргүзүүдө медициналык кызматкерлердин абдан чоң ролу болуп атат да. Медициналык мындай, мисалы үчүн жаңы, мен баягы өзүм бул тажрыйбадан өткөм дегенде, жаңы эле төрөгөндөн кийин менимче ошол медициналык жайларда бул жасалма сүттөр менен колдонууга мүмкүн эмес болбойт деген ойду айтышат да. Баягы жаңы апа болсоң, сүтүң чыга элек кез. Бирок ушул сурамжылоо жүргүзүлдү да мониторинг учурунда. Ошондо ар бир экинчи эне ушул жасалма сүттү биринчи ошол медициналык ишканалардан бердик деп атат да, бердик деп атат. Андан тышкары ошол эле медициналык жайларга барганда, ар бир 3-чү ЦСМ дейт, же болбосо ар бир 3-чү роддомдо көп информациялык маалымдоо материалдар, андан тышкары стенд, буклет, плакат, визиткалар толтура. Врачтардын халаттарында логотиптери бар ошол компаниялардын, же болбосо ручкалар, жанагы ар кайсы записные листочки деп коебуз го, мына ошолордун баардыгы тең ошол компаниялардын логотиптери менен. Анан эң негизгиси жанагы энелерди атайын консультация кылыш үчүн чакырат экен да. Ошол дагы медициналык кызматкерлер жана дүкөндүн продавецтери аркылуу таркатылып, визиткалардын көбүнчөсү ошол медициналык кызматкерлер аркылуу берилет экен да. Демек сиздердин оюңуз боюнча дал ошол жасалма сүттөрдү кыйыр түрдө рекламалоо, жарнамалоодо дагы медицина кызматкерлери зор роль ойнойт турбайбы? Ошондой болуп жатканы абдан аянычтуу да. Анткени эне сүтү менен деген сөздү, эне сүтү менен баланы чоңойтуш керек деген ушул биздин медиктерден катуу белгиленип туруш керек эле да. Дал ушул мыйзамды иш жүзүнө аткарууга кандай чаралар көрүлүп жатат жана мыйзам боюнча сакталбаса кайсыл жакка кайрылууга мүмкүн болот? Эми бул мыйзам 2008-жылы кабыл алынган, 12 жыл болуп атат, 12 жылга жакын мөөнөт болуп атат бул мыйзамга тажрыйбасы. Анан бүгүнкү күндө айтып койсо болот, бул мыйзам кабыл алынганына абдан керек болгон учурунда. Бирок учур өттү, бүгүнкү күндө бул мыйзамда көп келишпестиктер бар. Мисалы үчүн кандай жактарын айтат элеңиз? Кандай келишпестиктер? Мисалы үчүн биз 15-жылы ЕС биримдигине кирдик. Ошол жерде техникалык регламенттер бар. Ал техникалык регламенттер Кыргызстан үчүн сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Биздин мыйзамда мурдакы боюнча ченемдер, укуктук ченемдер биздин мыйзамды көрсөтүп атат. Ал жерде ошол биздин ченемдерди техникалык регламент, ЕСтин техникалык регламенттерине дал келтириш керек да, ошол жакка шилтеме болуш керек. Мисалы үчүн техникалык регламентте көрсөтүлүп жатат, баланын өң түсү, фотографиялары, сүрөтү болбош керек деп. Биздин мыйзамда бар. Техникалык регламентте дагы айтылып жатат, өзүнүн официалдык тилде болуш керек же башка тилде белгиленген деп. Биздин мыйзамда көрсөтүлүп атат, же официалдык тилде, же кыргыз тилде этикеткада жазуу болуш мүмкүн деп. Бул жерде ушул Халидежа айтып кетти го, ушул нарушениянын бири да. Себеби бизде орусча жазып коюшат, кыргызча жазбай коюшат. Ошол нарушение мыйзамда бар. Ал штура эмес ченемди биз оңдошубуз керек, мисалы үчүн. Ошону алыш керек. Азыркы мыйзамда сертификациялоо деп жүрөт. Балдарга бере турган азык түлүктөр сертификацияга тийиштүү. Бүгүнкү күндө сертификация жок. Бүгүнкү күндө регистрация, ЕС аймагында регистрация болот ал продукция. Ошону оңдошубуз керек. Анан кийин терминология боюнча. Терминология боюнча көп терминдер, эл аралык терминдер бар.
Мен модельный законда айтып кеттик, тиги техрегламентте аталган сүт азыктар боюнча техрегламент, анын ичинде терминдер бар. Ошонун бүт терминдери бири-бирине дал келиш керек. Ошо дал келгенде укук колдонуучу органдар ошондо чара көрө алат да. Бизде чаржайыт болуп атат. Терминдер дал келбесе, андан кийин ошол эле укуктук ченемдер толук болбосо, себеби толук болбогон дегендер мыйзамда көп башка, жана башка деген сөздөр колдонуп кеткен да. Ал жерде Сиз жаңы эле айтып атпайсызбы, көп терминология боюнча көптөгөн каталар бар деп атасыз, ошол эле маркетингде колдонуп атышат, орус тилинде жазып коюшат, кыргызча жок деп, мындай мыйзам бузуу болуп атат да, бирок ошол эле учурда мыйзам жоопкерчилигине чакырган учурлар катталды беле? Сиздердин тажрыйбаңыздарда болдубу деген? Мен эми экспертмен, тиги органдардын атынан айта албайм, бирок мисалы үчүн монополдук агенттик менен сүйлөшкөндө, адистер менен бүт укуктук негиз бар экен, мониторинг өткөрүп, чара көрүүгө, реклама боюнча да, реклама боюнча айтып атам. Негиз даярбыз дейт, чара көргөнгө, бирок бул жерде бир нерселерге тоскоолдук болуп атат десем, эч кандай тоскоолдук жок, бардыгы бар. Мониторинг өткөнгө мыйзамдуу ченемдер бар, бирок бул жерде ушу мен ойлоп атам, саламаттык сактоо министрлик жагынан бул мыйзам себеби аларга көбүрөөк караштуу, ошол жагынан бир демилге чыгып, агенттик, монополдук агенттик менен иштешүү болсо, анда бул Кандайдыр бир жыйынтык болмок деп ойлойсуз? Жыйынтык болмок дейм да. Бул мыйзамдын эл аралык деңгээлдеги ордун кантип аныктасак болот? Глобалдуу маселелердин катарына кошууга болобу? Албетте, балдардын ден соолугу бул калктын ден соолугу, калктын кийинки чоңоюш, өсүшү да. Анан бул жерде көп өлкөлөрдө ушундай мыйзам бар. Алар жасалма сүттү токтотуп коюшкан, эне сүтүнө артыкчылык беришет. Токтотуп кое албайт, эми биз ачык немеде жашап атпайбыз бул өлкөдө. Бул баягы границаларыбыз ачык, продукцияларыбыз кеңири сатылыш керек, аны барьер кое албайбыз. Бирок ошону баягы түшүндүрүү жолдорун арттырып, ушундай иштер жүрсө керек. Жарнама кылып атайын, ушул продукциянын эненин сүтүнөн жакшы, бул витамини көп, эненин сүтүн ичпей муну ичсең чоңоесуң, күчтүү болосуң дегендей бир чакырыктар туура эмес да. Ага бөгөт коюу бул мыйзамдын бирден бир максаты да, эң негизги. Анан көп өлкөлөрдө мындай мыйзам бар. Көп өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө, биздин өлкө, СНГ өлкөлөрүндө бул мыйзам бар да. Айырмаланышы ошол баягы немесинде, мыйзамдын системанын курулушу. Мисалы үчүн модельный закон бизде серепчилер келип неметип кетти, оценка кылып кетишти. Силердин мыйзамыңар мындай эл аралык талапка жооп бербейт экен деп бир баа берип кетишти да. Бирок ал баасы булардын бир эле мыйзамды окуп, ошол мыйзамга баа берип атат да. Биздин мыйзамдын түзүлүшү мындай да, мисалы үчүн реклама боюнча маселелер, реклама мыйзамда каралган, жоопкерчилик маселеси бизде Административный кодекс. Административный кодекс, кодекс о нарушениях. Ошол жакта каралган, жоопкер министерстволордун функциялары, алардын жөнүндө положенияларда каралган да. Бизде ар бир маселе, укуктук ченемдер өзүнүн предмет боюнча мыйзамдарда каралган. Бардыгын жыйынтыктаса, бизде ошондой эле регулирование бар да, башка өлкөлөрдөгүдөй эле бизде ошондой эле регулирование бар. Бирок булар бир мыйзамды карап, ошол мыйзамда жоопкерчилик жок экен, немесе информирование жок экен, маалымат берүүсү, Дал ушундай кемчиликтерди байкашкан. Кемчиликтер, реклама жок экен деп айтып атышат да. Бирок андай ченемдер башка биздин мыйзамдарыбызда неметилген да, жагыштырылган. Мынакей жаңы эле айтпадыңыздарбы, эл аралык баягы дүйнөлүк эл аралык стандарттарга толук жооп бербейт экен деген сыяктуучу. Балким кандайдыр бир кайсыл бир өлкөнүн үлгүсү катары дал ушул бала эмизүү тууралуу жана бала эмизүүнү коргоо тууралуу мыйзамды алсак болот да. Сиздердин оюңуздар боюнча бир ошондой бир үлгү болчу мыйзамдар барбы? Ошо жанагы ким Кубанычбек айтып кетпеди, модельный закон депчи. Жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясы ошолор баягы көп бардык ошол өлкөлөрдүн немелери менен, представительдери менен чогулуп ошол закон жазылган да.
ал жерде көп юристтер иштешет. Анан кийин ошол модельный закон, биздин азыркы биздин эң башкы задачабыз ошо биздин законду, биздин өзүбүздүн законду ошо модельный закондун эмелерине жакындатуу керек да. Ал жерде биздин закон убагында ошол 2008-жылы кабыл алынганда 2009-жылы ошол бизде ошондой атай жолугушуу болгон. Ошондо бизге айтышкан закондун бир топ күчтүү жактары бар экен, бир аз жетишпеген жактары бар экен депчи. Андан бери көп нерселер өзгөрүп кетти да. Ошон үчүн биздин закон, азыркы күндөгү закон, азыркы күндүн эмелерине караганда кичине слабыраак болуп калыптыр да. Ошон үчүн баягы гражданский альянс менен чогулуп биз ошо биздин жогорку кеңешке чыгып, анан ошо жетишпеген жактарын, анан кийин кубаныч жасаган анализдерди ошо жогорку кеңешке бергенбиз да. Ошо кандай толуктоолорду ошо биздин законго киргизиш керек депчи. Анан ал жогорку кеңеште бар да, жанагы аялдар уюму да, кому. Ошолор өзүнө алышканда ошондой законду иштеп чыгабыз, ошол законду киргизебиз. Бул закон чындыгында эле ошо биздин элдин балдардын ден соолугу үчүн, келечеги үчүн керек депчи. Кыргызстанда акыркы жылдары балдар арасында өлүм саны азайып, өлкөдө балдардын тамактануусуна байланышкан жалпы кырдаал бир кыйла оңолгонуна карабастан, мында коомдук саламаттык сактоо тармагында жетиштүү деңгээлде тамактанбоо көйгөйү актуалдуу маселе бойдон калып келет деп айтсам жаңылышпасмын да. Бул өзгөчө алыскы аймактарда жана чоң шаарларда жаңы конуштарга мүнөздүү көрүнүш болушу мүмкүн да. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, балдардын өлүмү азайып атат депчи, статистикалык маалыматтарга. Балким баягы эмчек эмизип, баланы эне сүтү менен тамактандырууга артыкчылык берген инсандар көп болгондугу үчүн дал ушундай статистикалык өзгөрүүлөр болуп жаткан чыгар. Ошол закон 2008-жылы жаңы кабыл алынганда, ошондо саламаттык сактоо министрлиги абдан катуу иштеген деп айтсам болот да, ошол убактачы. Анан кийин бул законду элдерге түшүндүрүү, анан жанагы производительдер бар да, жанагы жасалма сүттү жасаган кишилер, ошолордун представительдери менен абдан катуу иштелген да. Анан биздин телевидение средства, бизде ошо Кыргызстанда эч кандай реклама болбой калган. Эми баягы жыл улам өткөн сайын саламаттык сактоо министрлиги дагы азыр көп анча мындай активный иштебей калды да. Ошон үчүн ушундай абалга келип калды. Азыр бүгүн жана ким калдаман айтып кетпеди, саламаттык сактоо кызматкерлери дагы ошо эмеге кошулуп атышат, үгүттөгөнгө кошулуп атышат, алар дагы элге таратып атат депчи. Ал деле ошо саламаттык сактоо министрлиги жактан деле баягы жүргүзүп аткан иш кичине солгундап калды болуш керек, ошондон болуп чыкты да. Балдарды эне сүтү менен эмизип аткандар көбөйгөнүнөн кабар берели дейм да, жана балдардын өлүмү азайып атпайбы? 2008-жылы ошол убакта айтып кетпедимби, жана 38 ушундай эле пайыз балдар ошо 6 айга чейин энесинин сүтү менен башка кошумча тамак ичпей, жалгыз энесинин сүтү менен багылышы да. Анан бир топ жумуштар өткөрүлдү. Ошон үчүн эми азыр 2018-жылы ЮНИСЕФ жакшы изилдөө жүргүздү. Ошол боюнча ошо балдардын саны 46%га чейин көбөйүптүр да. Бул эми баягы 12 жылдын ичинде болгону бир 10%га көбөйгөн, бул аз да. Чындыгында баягы ошондой энесинин сүтү менен баккан чоңойгон балдардын саны көбөйгөн сайын балдардын ооруганы, балдардын өлүмү дагы азайып атат. Чындап эле айтканда, жалгыз ошол менен пайдаланып связаны деп айта алам. Буну башка дагы иш аракеттер болуп атат да. Эми азыр биз эгер деген ошо 6 айга чейин кошумча тамак ичпей, жалгыз энесинин сүтү менен чоңойгон балдардын санын жок дегенде 80%га чейин көбөйтсөк, анда бизде ошо жаш балдардын 5 жашка чейинки балдардын өлүмү 13%га азаят. Эми ошо биз 2008-жылы ошондо санаганбыз, ошондо где-то бир жыл сайын бир 500-600 баланы ар кандай оорулардан сактап калса болот да.
Мындай балдарды канча жашка чейин ушул эмчек эмизип бакса болот? Мисалы үчүн 3 жаш, 5 жаш болуп баратса эле айтып баштайт го, бул эми сенин сүтүңдө керектүү ферменттер жок болуп калды бул бала үчүн, бала өсүп жетилди, кошумча тамак бер деген сыяктуу айтат да. А бирок мен тескерисинче экинчи жаатты да уккам, канчалык баланы эне сүтү менен баягы тойгузсаң, эмизсең, ошончолук баланын интеллектуалдык деңгээли бийик болот, иммунитети күчтүү болот деген сыяктуу ой пикирлерди уккам да. Азыркы саламаттык сактоо министрлигинин эмелери, сунуштарында да 6 айга чейин баланы башка эчке кошумча тамак бербей, жалгыз эненин сүтү менен багыш керек. 6 айга чейин кошумча тамактын кереги жок. 6 айдан баштап балага кошумча тамак бере башташ керек. Ошол кошумча тамак ичип аткан күндө дагы баланы жок дегенде 8 жолу эмизиш керек. Андан кийин канча жашка чейин ошо канча жашка чейин биз азыр айтып атабыз 2 жашка чейин эмизгиле депчи. Если колуңардан келсе, андан көп деле эмизе берсеңер болот депчи. Себеби деген мисалы үчүн иммунитетке, интеллектуалдык деңгээлине таасирин береби? Иммунитетке, интеллектуалдык деңгээлине, андан тышкары керектүү болгон азык заттардын толукталышына дагы жардам берет. Мисалы үчүн 1 жашка 6 айга чейин толугу менен камсыз кылат, 1 жашка чейин где-то 70-80% камсыз кылат да. Ал эми 1 жаштан баштап 2 жашка чейин балага керек болгон азык заттардын жок дегенде 30%-ын эне сүтү камсыз кылат. Ошон үчүн деген эмизе бериш керек. Андан тышкары энесинин сүтүн энесине эмип чоңойгон бала энесине, ата-энесине, өзүнүн ата-энесине, жалгыз энесине эмес, ата-энесине көбүрөөк кайрымдуу болот, көбүрөөк мындай жагымдуу болот. Бул илимий тараптан далилденген да? Бул илимий тараптан да далилденген. Анан кийин баягы эненин сүтү сөзсүз түрдө баягы эне эмнени жесе, эмне менен тамактанса, ошол нерсенин баары балага барат да, туурабы? Бул эле учурда сиздер жанагы баланы эмизүүнү сунуштап жатып дагы эненин тамактануусуна дагы көңүл бөлсөңүздөр керек. Эненин тамактануусуна дагы көңүл бөлөбүз да, бирок деген баягы эненин сүтүндө көп заттар, мисалы үчүн темир заты, витамин А дегендер энесинин тамагына байланышпайт да. Анан кийин жанагы бул баягы мындай айтышат, эми уйду жакшылап баксаң бузоосуна жакшы сүт келет депчи. Анан кийин мен айтам, аял деген уй эмес депчи. Аял деген жакшылап тамактаныш керек. Мисалы үчүн байытылган унду колдонуу деген сыяктуучу ушундай барбы? Ошондой немелер ал аялдын ошо энесинин өзүнүн ден соолугун сактап калыш үчүн керек да. Энесинин өзүнүн сүтү ал табияттан болот да. Ал жеген тамагына тигиндей мындай көп байланыштуу болбойт. Бирок баягы мындай бир жөнөкөй заттар бар да, мисалы үчүн тамеки, арак деген баягы биология эмес да алчы. Ушундай жөнөкөй заттар энесинин сүтү аркылуу балага өтүп кетиши мүмкүн. Мисалы жаңы төрөгөн айымдар жакшылап тыңып кетсин деп коз союп берип, шорпосун ичирип, этин жегизип, ушундай бир камкордук кылат го. Ал эмизип аткан балаңа да пайдасы тиет деген сыяктуу нерселерчи колдонуп. Эмизип аткан балага анын андай деле пайдасы жок. Ал энесинин ден соолугу үчүн пайдалуу. Энесинин дени сак болсо, энесинин сүтү көбүрөөк болот дегендей да. Анан кийин эмне үчүн муну айтып атам, себеби деген баягы сенин сүтүң начар экен, сенин сүтүң көп экен, сенин балаңа бул болбойт, андан көрө уйдун сүтүн бер же дагы башка тамактарды бер деп айтат да биздечи. Ошол көп туура эмес да, себеби деген бала энесинин ичинде жатканда ал уже билет да төрөлгөндөн кийин кандай сүт сорот. Себеби аялдардын сүтү деле жана ар кандай болот, майлуулугу боюнча. Майлуусу бар, ортосу бар, анан эң суюк сүттөр бар. Бирок бала ичинде жатканда ошо төрөлгөндөн кийин ушундай сүт эмем, мен ошо сүт менен чоңоем деп төрөлөт да. Ошон үчүн деген аялдардын сүтүн суюк же коюу деп бөлгөнгө болбойт. Ар бир эненин сүтү өзүнүн баласына туура келет. Мындай биз жаңы эле айтып атпайсыздарбы, маркетингде дал ошондой ашыкча жарнамалоо көп болуп атат деген сыяктуучу. Эми алар менен тең тайлашуу эч мүмкүн эмес, себеби дегенде бизнес жаатында иш алып барган компаниялар менен дегендей. Бирок ошол эле учурда ушул эне сүтүнүн артыкчылыгы тууралуу жарнамалоону жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү иштери каралган да сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдө, э? Да, ошол түшүндүрүү иш боюнча жанагы биздин закон боюнча түшүндүрүү иштерин, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жалгыз гана медицинанын кызматкерлери өткөрүш керек да.
жана кайда мана айтып кетпедим, магазиндерде тияк бияктары визиткалар, информационный материалдар бар экен деп. Алардын баары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жасалган эмес, алар ошо жанагы тиги производительдер өздөрү жасап, бизнесмендер өздөрү жасашкан да. Ошон үчүн баягы ошол сыяктуу эле биз ошол эне сүтүнүн артыкчылыгы тууралуу кандайдыр бир буклеттерди жасап, жайылтуу иштерин же түшүндүрүү иштерин жасасак болобу дегеним да. Ошону жасаш керек. Аны жасаган ошо саламаттык сактоо министрлигинин негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет. Бирок деген баягы бизде всю жизнь акча жыйыкты, анан кийин саламаттык сактоо министрлигине ошого закон аркылуу берип койгон, силер ошону жасайсыңар деп, бирок алар кеден акча бөлгөн эмес. Ошондой информационный материалдар жасап элге тараткыла дегенге алардын акчасы жок да. Ошон үчүн биз жанагы эл аралык уюмдарга, ЮНИСЕФ окшогон уюмдарга кайрылып, анан ошолордун жардамы менен ошондой информационный материалдарды чыгарабыз. Эми азыр деле азыр жашы өзгөрүп калбады. Мурда жалаң эле кагаз менен таратчубыз да, 2008-жылы мынчалык интернет тигиндей мындай жок болчу. Азыр эми ошол информацияларды баягы через социалдык тармактар аркылуу интернет тигиндей мындай таратса болот. Бирок ошого дагы көбүрөөк мындай көңүл бурулбай атат да, себеби деген аны эң ошого көзөмөл жүргүзүүчү орган менимче саламаттык сактоо министрлиги. Анан ошо саламаттык сактоо министрлигинен керектүү мындай кыймыл аракет болмоюнча, мына мисалы үчүн гар деле иштебейт экен, башкалар деле көп аракет кылбайт экен да. Ошон үчүн деген баягы азыр ошону ойлоп атканбыз да, ошо закон өзгөрсө, анан кайра постановление болсо, өкмөттүн постановленияси болсо, анан ошол иштерди кайра жандандырып, анан кийин тиги балдарга көбүрөөк пайда болот эле да. Ошон үчүн баягы закондун кабыл алышы жакшы болот эле. Былтыр деген где-то ноябрь-декабрларда ошол убакта сөз болгондо жогорку кеңеште. Ошондон бери карала элек. Ошондон бери карала элек, ошондон бери билбейм, алар может бир закон жазып атышабы же кандай кылып атышат. Бизде эч кандай мыйзам чыгаруучулар дагы эми мөөнөтү бүтүп кетип жатышат дегендей, мындан кийинки тагдыры кандай болот? Кандай прогноздорду кылсак болот? Канчыбек мырза, сизден сурасам туура болот го дейм, Эми бул демилгени эки жолу бар да. Же депутаттар демилгелеп чыкса болот, же өкмөт өзүнүн демилгеси катары демилгелеп жогорку кеңешке киргизүү укугу бар. Эки жол менен кетсе болот. Эми өкмөт өзү деле бул мыйзамды өзүнүн карамагына алып эле анда жылдырса болот. Эгер депутат корпустан жылбаса, өкмөт өзү жылдырыш керек. Азыр жанагы реклама, маркетингти ошол өндүрүүчүлөр абдан жакшы колдонуп атат да. Жана эме деген бар да, конфликт интересов деген очень аябай чоң болуп атат да. Мисалы үчүн деген жанагы закон боюнча вот жанагы эмелерчи, производительдер, алар ар кандай конференцияларды өткөрөт да. Ана конференция өткөргөндө биздин эмелге, медиктерге, врачтарга, алар ошо конференцияларга тияка бар, бияка бар дегендерге мындай эмелерди оплачивают им вот эти командировочные расходы, и они там организовывают конференции, оплачивают эти организации. Мисалы үчүн акыркы учурда ушул эне сүтү менен баланы эмизүү тууралуу баягы маалыматтарды элге жеткирүүгө караганда маркетинг катуураак иштеп атат дегендей, бизнесмендер өзлөрүнүн продукцияларын, дал ошол жасалма сүттөрдү артыкчылыгы менен даңазалаган учурлар көбүрөөк кездешип атат да. Мунун себеби эмне деп ойлойсуздар? Эми мындай болуп атат да, баягы бизде саламаттык сактоо тармагынын бюджети аябай аз, врачтардын зарплатасы аз да. Ошон үчүн деген баягы немелер, жанагы компанияларчы, алар ошо врачтарга ар кандай мындай материалдык выгода берип атышат да. Алар деген акча берген жер жок, андай алардын өздөрүнүн законунда деле андай эме запрет бар да, алар ага акча беришпейт. Бирок деген жанагы ар кандай конференциялар уюштурулат да. Анан ал конференциялар биздин эле Кыргызстанда эле эмес, андай конференциялар СНГ өлкөлөрүндө же дальний зарубеждерде болот да. Ошол жака биздин врачтар же мындай аткаминерлер бара турган болсо, алар ошо эмелерге, компанияларга кайрылат. Анан алар деген алардын эмесин баягы жол расходун төлөп берет да. Аналар эми жол расходун төлөп койгондон кийин, конечно, алар анан кийин алты компанияларга каршы иштей алышпайт. Андан тышкары, мисалы үчүн эмеде тиги саламаттык сактоо тармагында иштегендердин деле азыр тиги ар кандай производство жасап калышпады. Мисалы үчүн ошол эле жасалма сүттөрдү жасап сатышы мүмкүн, же болбосо ошол компаниялар менен иштеши мүмкүн. Ошон үчүн деген баягы мындай закондун эмелери, требованиялары кичине
катуураак болсо, жанагы наказание катуураак болсо деп ойлогом да менчи. Аны, наверное, тиги жогорку кеңеш компетентный органдар чечишет го. Калида эже, сиз кошумча алып азыркы мезгилде ошол маркетингди абдан катуу ишкерлер жүргүзүп атат да. Анткени алар сайттарды, частный сайтты, государственный каналдардын баарын тең ошол маалымат, өзүнүн продукциясы жөнүндө маалымат таркатууга абдан активдүү пайдаланып атат. Тилекке каршы ошол эне сүтүнүн пайдалуулугу жагын бизде ким аны жүргүзүш керек? Медиктердин убактысы жетпейт. Айыл өкмөттөрүнө болсо ал деген мыйзам түрүндө алардын обязанности катары жазылбай калган. Ошон үчүн маалымат таркатуу мамлекеттик деңгээлде чындыгында жүрө албай калып атат да. Ошон үчүн азыр болсо деге өндүрүүчүлөр кадимкидей заказ берсең 1 саат, 2 сааттын ичинде, же болсо 1 күндүн ичинде жеткирип берем деп кадимкидей абдан жакшы колдонуп жатышат маалымат таркатууну. Мындай жарандарыбызга, жаш энелерге, дал ошондой ымыркай балдары бар энелерге, журтубузга кандай кайрылууларды жасай алат элеңиз? Эми эң биринчиси, энеси баланы төрөгөндөн кийин обязательно анда сүт болот. Энесинин сүтүнөн башка бала үчүн башка керек болгон тамак жок. 6 айга чейин эч кандай эч нерсе бербей эле жалгыз энесинин сүтү менен бакса, ал баланын ден соолугуна эң негизгиси ошо баланын аң сезиминин өсүшүнө абдан чоң керек болот, абдан чоң пайда болот. Жанагы баягы айтышат да, энесинин сүтүндө эч кандай этикетка жок, эч кандай кооздоп койбойт да. Жанагы сатылып аткан жасалма сүттөрдүн этикеткасы аябай красочный, там витамин, микроэлементтердин баары тең жазылган да. Алар көбүрөөк привлекательный да кетесичи. Бирок бир эне түшүнөт деп ойлойм, бизде что энесинин сүтүнөн ашкан тамак, бала үчүн энесинин сүтүнөн ашкан тамак болбойт. Ошон үчүн биринчиси ошону айтат элем, экинчиси жанагы жогорку кеңешке же болсо саламаттык сактоо министрлигине кайрылат элем да. Ушунча закон, ушунча көп жумуштарды жасадык да, вот гражданский альянс менен чогулуп. Анан кийин да, вот депутаттар өздөрү айтышты, да, чындыгында киргизиш керек, бул законду кабыл алыш керек, законду токтош керек деп. Эми ошол закон ушуга чейин жылбай атканы, эми бул алдын суроо бүтүп калат жакында, анан кийин потому что ошол законду кайра продвигать этет элек депчи. Башка кишилерге келсе анда кайра башынан башташ керек болот. Рахмат сиздерге. Кошумча ой айтып бериңиз. Мен болсо ошол энелерге кайрылат элем, анткени эненин сүтү даамдуу дагы бала үчүн абдан керектүү, анын өнүгүшүнө, өсүшүнө, андан тышкары арзан, андан тышкары безопасный дейбиз го, таптаза, коопсуз. Эненин түн ичинде убактысын албайт, жасалма сүттү туруп алып барып, аны даярдаш керек, анан бериш керек, ал идиши тазабы, таза эмеспи. Түшүгү көп да. Мында болсо энеси баласын кучактап алып, жакшынакай эмизип коюп өстүрөт да. Анан эненин да ден соолугуна пайдалуу, баланын да ден соолугуна пайдалуу. Ошон үчүн 6 айга чейин эненин сүтү менен гана, андан кийин жакшынакай кошумча тамак кошуп бирге чейин, бирден кийин дагы эле бала эмемдесе, ошол эненин сүтү менен чоңойткон бала абдан жакшынакай акылдуу, күчтүү бала болуп чоңоет. Рахмат сиздерге, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Негизи эле коомчулуктун тагдыры, саламаттыгы, деги эле биздин өсүп келаткан келечек муундун саламаттыгы мынакей сиздерди кайдыгер калтырбаган сыяктуу эле. Көпчүлүк жарандарыбыз дагы дал ушул маселеге көз жазымда, көңүл сыртында калтырбастан жакшыраак көңүл бөлсө деген ойду айткым келет. Депутаттар тарабынан, же болбосо мыйзам чыгаруучу орган тарабынан дал ушундай баягы элдин, улуттун саламаттыгы тууралуу кеп болуп жатканда мындай колдоо тапса экен деген ойду айткым келет. Ошол эле учурда ар бир адам өзүнүн бактысынын устаты, андыктан миң ойлонуп, жүз толгонуп, кандай гана маркетинг, кандай гана бизнес өкүлдөрү жарнамаларды жасап, жасалма сүттөргө артыкчылык бербесин. Сиз абай салып, дал ушул эне сүтү бардык нерседен бийик турарын, жана ал сиздин балаңыздын ден соолугуна, жана сиздин ден соолугуңузга өтө пайдалуу экендигин айтып, бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.